Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда кезектеги брифингди баштайбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бүгүнкү күнгө карата аткарган иштери тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Калыков Акылбек Момунтаевич маалымат берет. Брифингди ТЗОдун ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Акылбек Момунтаевич, сөз сизде. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 20-жылдын 24-июлуна болгон ишмердиги жөнүндө маалыматы. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду келишимдик негизде 231 мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын каржылоону ишке ашырат. Анын ичинде 99 стационар, 30 жалпы дарыгерлер практикалык борбору, 49 үй бүлөлүк медицина борбору, 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 34 стоматологиялык бейтапкана, Бишкек жана Ош шаарларында 2 тез жардам станциясы. Стационарды каржылоо, мамлекеттик ооруканаларды каржылоо ар бир дарыланып чыккан учур үчүн ишке ашырылат. ММК фондунун бюджетинен стационардык ооруларды дарылоого 2020 жылга 7 миллиард 105 миллион сом акча каражаты каралган. 2020 жылдын 24-июнуна болгон дарыланып чыккан учурлардын саны 464.335 адамдын санын түзөт. Аларды каржылоого стационарда 3 миллиард 785 миллион сом акча каражаты сарпталган. Дарыланып чыккан учурларды эске алуу үчүн маалыматтык база иштейт. Анда ооруканада дарыланып чыккан ар бир бейтап боюнча маалыматтар камтылган. Алардын социалдык статусу, жаш курагы, клиникалык диагнозу, стационарда болгон убактысы жана башкалар. Бул маалыматтар саламаттык сактоо уюмдарында киргизилет. Программа дарыланып чыккан учурдун татаалдыгына, бейтаптын социалдык статусуна жана жеңилдетилген категориясына, ошондой эле кызмат көрсөтүлгөн аймакка жараша ар бир дарыланып чыккан учурдун наркын автоматтык түрдө эсептеп чыгарууга керектелет. Ушул программанын маалыматтарынын негизинде ооруканаларды каржылоо жүргүзүлөт. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөткөн мекемелерди каржылоо, саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же үй бүлөлүк медицина борборуна катталган калктын саны боюнча ишке ашырылат. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоого 2020 жылы 6 миллион 138 940 адамды тейлөө үчүн 4 миллиард 274 миллион сом акча каражаты каралган. 2020 жылдын бүгүнкү күнүнө карата баштапкы медициналык санитардык жардамды көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо 2 миллиард 420 миллион сом акча каражатын түздү. ММК фонду катталган калктын санын эсепке алуу үчүн түндүк ведомство аралык электрондук өз ара аракеттенишүү системасы аркылуу Саламаттык сактоо министрлиги, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, социалдык фонд жана башка ведомстволор менен катталган калктын персонификациялоо жана алардын социалдык статусун аныктоо боюнча өз ара аракеттерди жүргүзөт. Бул маалыматтар ММК фондуна амбулатордук деңгээлде калкты тейлегендиги үчүн үй бүлөлүк медициналык борборлоруна акы төлөө өлчөмүн аныктоо үчүн керектелет. 2000 жылдын ММК фондунун бюджетинин аткарылышы 20 жылга карата республикалык бюджеттен ассигнованиялар 11 миллиард 563 миллион сом каралган жана социалдык фонддон берилүүчү камсыздандыруу төгүмдөр 2 миллиард 565 миллион сом суммасында каралса, иш жүзүндө бүгүнкү күндө киреше бөлүктүн аткарылышы 7 миллиард 272 миллион сом акча каражатын түздү.
Анын ичинден республикалык бюджеттен келип түшкөн ассигнование 6 миллиард 143 миллион сом, социалдык фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү 1 миллиард 128 миллион сом акча каражатын түздү. Сарпталган акча каражаттары үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, үй бүлөлүк медицина борборлоруна 2 миллиард 38 миллион сом акча каражаты жумшалды. Тез жардамга 240 миллион сом, стоматология кызматка 131 миллион 4 миллион сом акча каражаты, гемодиализ кызматына 468,7 миллион сом акча каражаты, милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунун кошумча программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу 159 миллион сом акча каражаты каржыланды. Ошондой эле мамлекеттик кепилдик программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу 28,8 миллион сом акча каражаты сарпталды. Стационардык жардам көрсөткөн стационарга 3 миллиард 785 миллион сом акча каражаты, адыстештирилген стационардык жардамга 302 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Милдеттүү медициналык фонддун бюджеттин аткарылышы жана чыгымдары саламаттык сактоо уюмдарынын негизги үлүшүн эмгек акы төлөөгө кеткен чыгымдар түзөт. Буга 4 миллиард 82 миллион сом акча каражаты каржыланды. Дары-дармек каражаттарын сатып алууга, өздүк каражаттарды сатып алууга 1 миллиард 434 миллион сом акча каражаты сарпталды. Тамак аш азыктарын сатып алууга 165 миллион сом акча каражаты, коммуналдык кызматтарга акы төлөө 321 миллион сом, жабдууларды сатып алууга 9,4 миллион сом акча каражаты, транспорттук кызматтарга 29,1 миллион сом акча каражаты бүгүнкү күндө каржыланып берилди. Адан тышкары медициналык кызматкерлерге бөлүнгөн компенсациялык төлөмдөр бул өкмөттүн токтому менен чыгып келатат. 3 айдын ичинде 235 миллион сом акча каражаты ошол иштеп аткан саламаттык сактоо кызматкерлерине төлөнүп берилди. Бул да кошумча. Жеңилдетилген дары-дармек менен камсыздоо. Бул 2 программа боюнча ишке ашырылат. Биринчиси милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандарына ММК фондуну менен келишим боюнча иштеген дарыканаларда дары-дармек каражаттарын сатып алууда орто эсеп менен 50%га чейин жеңилдик каралган. 20-жылга карата камсыздандырылган жарандарды жеңилдетилген дары-дармек менен камсыздоо каражаттары 307 миллион сом каралган болсо, бүгүнкү күндө 159 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ага 685.600 жеңилдетилген ММК рецепттери жазылып берилген жарандарга. Адан тышкары мамлекеттик кепилдик программасы боюнча 2020 жылы социалдык маанилүү оорулар менен ооругандарды жеңилдетилген дары-дармек менен жана каражаттар менен камсыздоого 55 миллион сом каралган болсо, бүгүнкү күндө 28,8 миллион акча каражаты каржыланып берилди. 46.400 рецепт жазылып берилген жарандарга. Адан тышкары гемодиализ кызматы боюнча 2020 жылга гемодиализ кызматын акы төлөөгө 757 миллион сом акча каражаты каралган. 20 жылдын январь айынан тартып гемодиализ кызматын 22 жекеменчик жана 4 мамлекеттик ооруканада көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө базада 1408 бейтап кызмат алып жатышат. Бүгүнкү күндө оорулар 99.700 гемодиализ сеансын алышкан республика боюнча. ММК фонду тарабынан 468.700.000 сом акча каражаты каржыланып берилген. Иштелип чыккан программалык камсыздоо онлайн режиминде ар бир бейтапты жашаган жерине карабастан кайсы гана гемодиализ борбору болбосун аныктоого мүмкүндүк берет. Андан тышкары ар бир гемодиализ сеансын пациенттин абалын аныктоого, мониторингдөөгө, сеанс алгандан чейин же алгандан кийин мунун бардыгы
мониторинг жүргүзүлөт. Ушундай жүргүзүүлөр жүргүзүлүп жатат. Адан тышкары ошол коронавирус 19 илдети боюнча өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ММК фонду тарабынан коронавирус инфекциясы аныкталгандарды дарылоо жана алар менен байланышта болгондорго байкоо жүргүзүү менен байланышкан дарыланып чыккан учурлар үчүн акы төлөө механизмдерин жана ыкмаларын иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүлүп, бүгүн иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү төлөш системасында иштеген стационарлар үчүн орунун татаалдык даражасына жараша коронавирус инфекциясын дарылоо менен байланышкан дарыланып чыккан учурлар үчүн жана алар менен байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү менен байланышкан дарыланып чыккан учурлар үчүн акы төлөөнүн өлчөмдөрү аныкталган. Белгилөө кетүүчү нерсе, медикаменттерди сатып алууга бөлүнгөн учурдагы бюджеттин каражаттары саламаттык сактоо уюмдары тарабынан өлкөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу мурда пландаштырылган жеке коргонуу каражаттарын сатып алууга жумшалган. Маалыматтар боюнча саламаттык сактоо уюмдары 475 миллион сом каражатты башка зарыл болгон чыгымдардын ордуна жеке коргонуу каражаттарын сатып алууга жумшады. Адан тышкары өкмөттөн 300 миллион сом акча каражаты ушул өздүк коргонуучу каражаттарды сатып алууга берген. Ал бүгүнкү күндө саламаттык сактоо мекемелери өздүк каражат сатып алууга иш чараларды жүргүзүп жатышат. Ошентип 2020 жылдын 24 июлуна карата саламаттык сактоо уюмдарында төмөнгөндөй жеке коргонуу каражаттарынын калдыктары бар. Бир жолку колдонуучу коргоочу костюмдар 228.667 дана, көп жолу коргонуучу костюмдар 26.053 дана, респираторлар 193.500 дана, бир жолу колдонуучу беткап 2.448.474 дана. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Акылбек Мамытович. Мүмкүн болсо расмий тилде кыскача маалымат алсак. Уважаемые кыргызстанцы, информация о деятельности Фонда обязательного медицинского страхования на 24 июля 2020 года. Фонд ОМС осуществляет финансирование 231 государственных организаций здравоохранения на договорных отношениях. Из них 99 стационаров, 30 центров общеврачебной практики, 49 центров семейной медицины, 17 групп семейных врачей, 34 стоматологических поликлиник и 2 станции скорой помощи города Бишкек и Ош. Финансирование стационаров. Финансирование государственных больниц осуществляется за каждый пролеченный случай. Всего на оплату лечения стационарных больных из бюджета Фонда ОМС на 2020 год предусмотрено 7 миллиардов 105 миллионов сомов. На 24 июля 2020 года количество пролеченных случаев в стационарах составило 464 835 человек. Профинансировано 3 миллиарда 785 миллионов сомов. Для учета пролеченных случаев работает информационная база, которая содержит сведения по каждому пациенту, получивший лечение в больнице, его социальный статус, возраст, клинический диагноз, время нахождения в стационаре и другие. Эти данные вводятся в организациях здравоохранения. Программа автоматически считает стоимость каждого пролеченного случая в зависимости от его сложности, льготной категории и социального статуса пациента, а также региона оказания услуг. На основании данных этой программы производится финансирование больниц. Второе. Финансирование первичной медико-санитарной помощи. Финансирование организации первичной медико-санитарной помощи осуществляется по количеству приписанного населения к группе семейного врача и центрам семейной медицины. Всего на финансирование организации первичной медико-санитарной помощи
Из бюджета фонда ОМС на 2020 год предусмотрены 4 миллиарда 274 миллионов сомов, на обслуживание 6 миллионов 138 940 человек. На 24 июля, на сегодняшний день, финансирование организации первичной медико-санитарной помощи составило 2 миллиарда 420 миллионов сомов. Для учета количества приписанного населения фонд ОМС через Түндік взаимодействует с Министерством здравоохранения, Министерством труда и социального развития, Социальным фондом и другим ведомствам по вопросам персонификации приписанных людей и определения их статуса. Все эти данные необходимы для определения размера оплаты фондом ОМС, Центром семейной медицины за обслуживание населения на амбулаторном уровне. Исполнение бюджета фонда ОМС в 2020 году. Из республиканского бюджета был утвержден в сумме 11 миллиардов 563 миллиона сомов. Страховой взнос на ОМС, передаваемый из социального фонда, в сумме 2 миллиарда 565 миллионов сомов. Фактическое исполнение составило 7 миллиардов 272 миллионов сомов, в том числе из республиканского бюджета 1 миллиард 143,8 миллионов сомов, страховой взнос социального фонда составило 1 миллиард 128 миллионов сомов. Израсходована группа семейным врачам и Центром семейной медицины в сумме 2 миллиарда 38 миллионов сомов. На скорую помощь направлено 240 миллионов сомов, стоматологическая служба 131 миллионов сомов, услуг гемодиализа 468 миллионов сомов, льготные лекарственное обеспечение по дополнительной программе ОМС 159 миллионов сомов, льготное лекарственное обеспечение по программе государственной гарантии 28,8 миллионов сомов, стационарная помощь направлена 3 миллиарда 785,5 миллионов сомов, специализированная стационарная помощь 302 миллионов сомов. Направлены расходы. Основную долю из общих расходов организации здравоохранения составляет расходы на оплаты труда и отчисления социального фонда. На эту цели были выделены 4 миллиарда 82,8 миллионов сомов. Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения направлено 1 миллиард 434 миллионов сомов. Приобретение продуктов питания 165,7 миллионов сомов. Оплата коммунальных услуг 321,5 миллионов сомов. Приобретение оборудования 9,4 миллионов сомов. Кроме этого, для медицинских работников выплачены компенсационные выплаты в размере 235 миллионов сомов. Льготное лекарственное обеспечение. На 2020 год льготное лекарственное обеспечение застрахованным гражданам предусмотрено в сумме 307 миллионов сомов. На сегодняшний день выписано 685 600 льготных рецептов ОМС на 159 миллионов сомов. Фактически возмещены все эти средства. Кроме этого, на льготное лекарственное обеспечение по 5 социально значимым заболеваниям предусмотрено 55 миллионов сомов. На сегодняшний день выписано 46 600 рецептов на 28,8 миллионов сомов. И финансирование составило на эту сумму. С 2019 года в рамках общей цифровизации государственных услуг фонд ОМС начал поэтапный перевод информационной системы по льготным рецептам на онлайн-режиме. До конца текущего года планируется внедрить электронные льготные рецепты в онлайн-режиме по всей стране. Новая информационная система электронный льготный рецепт учитывает не только выписанные, но и еще реализованные рецепты, что позволяет врачу контролировать свое назначение
проверяя, какие лекарства пациент выбрал из аптеки, и проводит ежедневный мониторинг отпуска рецептов через аптечный сеть. Гемодиазные услуги. На 2020 год на оплату гемодиазных услуг предусмотрено 757 миллионов сомов. С января 2020 года гемодиализные услуги предоставляются 22 частных и 4 государственных больниц. На сегодня база данных фонда ОМС числится и получает 1408 пациентов. И они получили 99 700 сеансов гемодиализа. За этот период фонд ОМС оплатил 468 миллионов сомов. Разработанное программное обеспечение позволяет в режиме онлайн отследить каждого пациента в любом гемодиализном центре, независимо от его местонахождения и проживания. Кроме того, каждый сеанс гемодиализа записывается на видео для идентификации пациента. Текущая ситуация. Учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране, фондом ОМС проведена работа по разработке механизмов и методов оплаты за пролеченные случаи, связанные с наблюдением за контактными лицами и лечением пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики для стационаров, работающих в системе единого платежка, определен размер оплаты за пролеченные случаи, связанные с наблюдением за контактными лицами, и за пролеченные случаи, связанные с лечением коронавирусной инфекции в зависимости от степени тяжести заболевания. В связи с тем, что это заболевание не было предусмотрено в общем плане госпитализации, средства на оплату лечения коронавирусных больных будет выплачиваться из страховых средств фонда ОМС. Лечение всех больных полностью бесплатно. Разработанный модуль по учету пролеченных случаев, связанных с наблюдением контактными лицами, лечением COVID-19, позволит обеспечить прозрачное и обоснованное финансирование стационаров. Следует отметить, что средства текущего бюджета, выделяемые на приобретение медикаментов, были использованы организациями здравоохранения на приобретение незапланированных ранее средств индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране. По данным организации здравоохранения, использован 475 миллионов сомов на приобретение средств индивидуальной защиты вместо других необходимых расходов, включая лекарственное обеспечение. На 24 июля в организации здравоохранения сейчас имеется следующий остаток средств индивидуальной защиты. Одноразовые защитные костюмы 228 667 штук. Многоразовые защитные костюмы 26 053 штук. И респираторы 193 500 штук. Маски одноразовые 2 448 474 штук. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о проводимой работе Фондом обязательного медицинского страхования вас проинформировал заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики Калыков Акылбек Момунтаевич. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.